Муниципалдык базардын жалпы аянты 7,5 гектар жерди ээлейт. Мында болжол менен 1800 соода орну болот. Базарда жалпы 25 катар бар. Ар бир катарда 100-дүн тегерегинде соода орну болот. Ал эми ар бир соода орнунун аянты 7,5 чарчы метрди түзөт. Эски базардагы коопсуздуктан улам көчүрүлүп жаткан жаңы муниципалдык базарда демек эң башкы максат бул жердеги соодагерлердин коопсуздугу. Ушул максатта ар бир катарга, тагыраак айтканда, өрт өчүрүүчү машиналар эркин кире алат. Ошол эле учурда 5 жерге суу кампалары орнотулган. Главный проходтору пожарный машиналарга дагы ыңгайлуу 7 метр кирип чыга алат машина. Ар бир проходтор 4,5 метрден. Ал баягы машина бурулуп, кеңир бурулуп кирип чыкканы расширительный полностью алынган. Булар баягы эшиктери дагы шторкадан болот. Наркы базарга окшоп жайылып чыгып кетпейт сырткачы. Проходтор да кеңири болот. Жеңил конструкциядан куралып жаткан базарда азыр курулуш иши 50%га жакындап калды. Легкий конструкция дегени менен бул өтө баягы прочный курулуп атат. Почти капитальный десек деле болот да. Ал азыр жердин астынан 30 сантиметр трамбовка болуп шагыл менен. Анын үстүнөн дагы 30 сантиметр бетон менен арматура ташталып, бетон куюлуп атат, көргөнүңүздөрдү. Мына арматуралар, российский арматуралар ушундай. Профилдер дагы бүт российский профилдер. Муниципалдык базарга 4 тараптан кирүүгө мүмкүн. Жергиликтүүлөрдүн түшүнүгү боюнча айта турган болсок, бул биринчи тарабы Ош эл аралык аэропорту, экинчи тарабы Кулатов Кичи району, үчүнчү тарабы Шейит төбө, ал эми төртүнчү тарабы Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тарабынан. Ал эми бул жер базардын негизги кире бериш жери болот. Мында 2 кабаттан турган административдик корпус жайгашат. Ал эми калган бөлүгү дээрлик жеңил конструкциядан жабык типтеги 1 кабаттуу гана соода орундар болот. Ал эми бул жерге базар жетекчилиги, тейлөө кызматтары, ошондой эле соодагерлер үчүн эмкана жайгашат. Мына токтотуучу жайларда бизде кире бериште каралган. Бул жакта 1000ден ашык автоунаага каралганбыз и арт жагында дагы. Муниципалдык базарды куруу муктаждыгы 14-июлдагы селдин кесепетинен улам келип чыккан. Анда Ак Бора дайрасынын жээгинде жайгашкан борбордук базарда бир канча мыйзамсыз көпүрөлөр жана соода орундары бар экендиги аныкталган. Ниргүл Бокошова, Нурдөөлөт Сантаев, Ала То 24, Ош.